мени же болбосо Эшматты бирөө Ташмат жамандаса, Министерство культуранын кандай течеси бар бияка? Адам мазактаса, же жала жапса намысына шек келтирген. Биз эми укуктук мамлекетте жашайбыз да. Бардык талашташчылар мыйзам менен чегилет. Анан экөө барып бири-бири менен мушташып самосуд кылбаш керек да. Бул жерде мамлекеттик орган болуш керек да. Ошон үчүн мамлекеттик институттар бар да. Эмне кереги бар? Мына МВД отурат, прокуратура отурат, дагы Министерство культурага дополнительно 10 единица штат ачып, ушуну текшейсиңер деп, ошону кабинет ачып берип, техника алып берип, ошону тергегенде анда МВДны жаап салбайлыбы анда? Анда мамлекет бул жерди регулировать этпесе болду. Анда адамдар бири-бири менен балталап таштабайбы анда сен мени минтип койдуң деп. Биз анда укуктук мамлекет болбой эмне болобуз анда? Жок, балталап таштоо жөнүндө кеп жок. Ошо балталап таштабаш үчүн МВД отурат го биякта. Жок. Укук коргоо органдары ошон үчүн бар да. Жок. Балталап таштабаш үчүн Министерство культураны кошсок балталабай калабы? 10 единица штат. Кайсыл критерийлер менен кимдер келет? Ал жерге атайын ошол IT тармагында билими бар, ошол компьютерди жакшы түшүнгөн, социалдык тармактарда иш алып барган, мындай айтканда, ошол багытта иш алып барган кызматкерлер керек. Жо ал компьютерди жакшы түшүнүп, айтыны мыкты билгендер эле аныктай албайт да. Аны эксперт боло албайт да. Экспертке анда биз университет ачышыбыз керек. Ушак териштирүүлөрдүн мыктылары деген диплом бериш керек да. Ушакчылардын мыктылары деген бир диплом берип, ошолор иштеш керек да. Чалкан деген журналда саясатчыларды, бийликти, оппозицияны баарын карикатуралар менен сатираларды жазып чыгышчу эле да. Дагы деле бар ушул нерсе. Ошолор жазып чыкса, менин беделиме доо кетти деп жазса кандай болот? Лингвист корутунду чыгарып бериш керек. Ошол лингвист менен экспертти кантип аныктайбыз деп атам да мен. Лингвист менен эксперт ошону бул деген сатира экен, бул деген жанр экен, журналистиканын атайын бир жанры бар, адабияттын атайын бир жанры бар. Ошол жанрды түшүнбөй калса кантебиз? Аны алып барып жазып койсо, арызданып койсо, ал дагы штраф төлөйбү анан? Эгер сатира болуп, жанагындай болсо, балким арыз жазбайттыр. Эми бул арыз жазган учурда жазып койсочу, арыз жазып койсочу. Арыз жазып койсо, эми сатира мындайда сатира менен мен бир күнү ушул жерден сатира окуйм, жазылып атат, аз калды бүтөт, ошондо окуп берем. Ошондо бул сатира. Ал сатира жанагынтип тиги бирөөнү шек келтирип, тигиндей экенсиң, мындай экенсиң дегенден дагы жаман мындай оюп чымчып алат да, үзүп алат жөнүнө. Ага ал арданып, өтө арданышы мүмкүн да. Анан ошону мен ушуну шек келтирип атат деп жазса кандай болот анда? Биз анда общий адабиятыбызды дагы, журналистикабыздын дагы бир бөлүктөрүнө дагы чектөө кылып албайбызбы муну менен? Соцсетте эң көп каршы сөз айтылган депутаттардын арасында мен кирем. Эмне гана дебейт, эмнени гана айтпайт. Да, туура эмес иштеп атасыңар, тигинтип атасыңар, минтип атасыңар деп айтса айтсын. Бирок алар дагы да тереңдетип ордотуп атпайбы, сөгүп атпайбы? Урматтуу укук коргоочулар, силер жанакы азыр соттолуп аткан балдардын айткан сөзүн айтпайсыңарбы анда? Силер да айтпайсыңар мондай деп көрөлү. Жок, силер айтпайсыңар. Себеби силер билесиңер, что ал сөз кылмыш экенин. Аны айтпай туруп барып, ошол түрмөгө жатып, кесилерде сотко барып алып, алардын укугун коргомуш болосуңар. Кыйын экенсиңер, жанакы акын деп аткан баланын, же жанакы башкалардын сөздөрүн айткылачы гана, кайталагылачы чыгып. Ошону айткан. Айтпайсыңар. Силер атайын түртөсүңөр аны. Ошон үчүн бул мыйзам коомго азыр керек. Бирок жанагындай айткандай, экинчи окууда анын жанакы жазасын, айып пулун мындай ылдыйлатышыбыз керек да. Муну бардыгыбыз бир пикирдейбиз. Кайсы сума жөнүндө сөз болуп атат? Жөнөкөй жарандар жөнүндө сөз болсо. 1000 эсептик көрсөткүч. Бул канча сом? 100 000 сом. Сиздин бүгүнкү күндө акыңыз канча? Сиз министрдин орун басарыз. На руки 80 000. 80 тысяч аласыз, э? На руки, На руки колго аласыз. тиген. Эми элестетсеңиз, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 80 000 алган жарандар көппү?
урматтуу Элвира Жаралбековна, бул Жок, мен бул именно ушул мыйзамга такап сурап атам да. Кандай дейсиз сиздин оюңуз? 100 000 сом штраф салынып атса, акылары 25-30 000 сом болуп атса, бул орточо акы. Региондорду алсак, Бишкек шаарын алсак, эми өйдөсү да бар, ылдыйкысы да бар да, контракт боюнча, договор боюнча. Анан штрафтарды 100 000 сом койсок, эртеңки күнү ал адамдар эмне болот? Үй бүлөлөр ажырашат. Сен эмне деп сүйлөдүң, кандай дедиң деп. Окуп аткан жарандар деген студенттерди университеттерден кетишет, контрактыларын төлөй албай. Биринчиден айыппулдар айлык маян акыга карата эсептелбейт да, ал укук күнөөлүү жолсундун Дүйнө Көлөмүнө, жүзүндө деген көлөмүнө. штрафтарды салып атканда акыларын карашат. Кыргызстанда карабайбызбы? жок. Ал бул жерде күнөөлүү жолсундун көлөгүнө жараша. Бирок урматтуу депутаттар, бул биринчи окуу болуп атат. Депутат Алишер Ташбаев жана Динара Ашымовна сунуш берип даярлап атышат, жана аны азайтуу жактарын, жана бир топ депутаттар. Бул азайышы сөзсүз ыктымал эгер сиздер колдосоңуздар. Башкы прокуратура, ички иштер министрлиги, ККИМБ болобу, же маданият министрлиги болобу, аны өкмөт өзү чечет. Демектен айыл өкмөтүнө берип койсун бул функцияны. Аны да өкмөт өзү чечет. Жеке адамдын аброю деп атат. Канча жылдап аброй чогултасың, аракет кыласың, пикирлердин күрөшү. Позициябы, оппозициябы, жогорку кеңеште эки гана нерсе бар. Или сен оппозициясың, или сен позициясың. Пикириңди айтсаң, сени эмне деп гана атабай атышат. Атай берсин. Бирок ошол эле убакта башка нерселерди айтып атат. Ким айтып атат? Укук коргоочулар, журналист болуп алган саясатчылар. Саясатчы болсоң, саясатчы болуп келип күрөшкүнүң. Журналисттикке жамынбагының сен. Анда айткының, мен бул партиянын мүчөсүмүн, мен тигил партиянын мүчөсүмүн. Анда давай саясий майданда күрөшөлү. Бирок сен журналистикага жамынбашың керек. Сөз эркиндигине жамынбашың керек. Биз коомду өзүбүздү иретке салып алалы. Биздин коомду кара мүртөздөр, душмандар өнүгүп атканда чалбасын деп атабыз. Мунун эмнеси жаман? Мунун эмнеси жаман? Айыппулдар жагынан юридикалык жактарга 200 000 сом төлөш керек. Жеке инсандарга силер 100 000 салып атасыңар. Орточо эсептөөлөр боюнча айлыктар бизде 30-35 000. Каяктан 100 000 алар табышат? Эгер маселелер бар болсо сотко барсын. Ошол жакта бул маселелерди талкууласын. Азыр сиз бийликте турасыз. Эртең бир күнү жөнөкөй жаран болуп, сиз ушул маселелер боюнча даттанай баштайсыз. Кимге даттанасыз? Маданият министрлигинеби? Же ички иштер министрлигине, прокуратура? Аларга кайрылыш керек. Ошол жакта кесипкөй адистер ишешет. Макул 63, каршы 6, баары 69, катталды 80, мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды.